Бекем үй бүлө, бекем мамлекет демекчи, үлгүлүү үй бүлө долборуна кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу достор, урматтуу телегөрүүчүлөр, урушта туруш жок демекчи, биздин долбоордо дагы туруш жок. Биздин долбоордо динамика жана кыймыл, андыктан дароо биринчи бөлүктү баштадык. Кол чоолар! Оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Генен дем ал жана генен дем чыгар. Андыктан кайсы үй бүлө биринчи шарикти үйлөп жарса, ошол үй бүлө биринчи упай алат. Даярсыздарбы? Эмесе баштадык. 1, 2. Давай, давай! Давай, Жан. Давай! Башын кырмосун. Долго держи, долго! Долго держи, долго! Дальше. Молодец, Жан, давай. Еще. Курсак менен. Нек, куралбайкен бук. Давай. Давай. Не спеши. Колун жарып кой, колун. Подожди, не спеши. Үйлө. Шашпа. Альбинеге базар жок. Жакшы келатасың. Чуть-чуть оставайся. Давай, молодец. Давай, Иля. Долго, Иля. Молодец, не спеши, Жан. Демалоо. Пресс менен. С прессом. Пресс менен, чуть-чуть оставайся. Давай. Давай, чуть-чуть оставайся. Иля, давай. Гол, квартира! Машина! Давай! Квартира! Давай, ты впереди. Самое главное, стабильно, келатасың, Жан. Почти первая, давай, чуть-чуть осталось. Нормально. Давай, не спеши, ойланбайсың экен, давай, еще вперед. Давай, осталось. Вперед. Красавчик, Жан, давай! Вау! Нека сен артқа жүрүппа. Жан, давай! Болду. Кочал. Ояк чүңкүдө жатат. Силер точно шарикти үйлөп жардыңарбы? Эжекендики кичтеле Бакалар жарылгыда жатат. Колчоолар. Ошентип, үй бүлөлүк жарышта өпкөсү чоң болгон мыкты үй бүлө Анис байкебиз менен Альбина эжекебиз 1 упай ийгиликке колчоолар. Ал эми калгандарыңызга ыраазычылык билдиребиз, капаланмай жок. Кийинки турга өтмөкчүбүз. Мына ошентип бысмылла дегенде эле биринчи оюнубуздун башын баштап алдык. Анис байкебиз менен Альбина эжекебиздин үй бүлөсү алдыга 1 упай менен чыгып кеттиңиздер. Куттуктайбыз. Рахмат. Азыр болсо экинчи бөлүктү баштамакчыбыз. Эми урматтуу катышуучулар, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин долбоордун бир кызыктуу жери ушундай үй бүлөлөрдүн арасында жарышта, чындап эле башка үй бүлөлөргө үлгү көргөзүп, спорт жагынан, тамашакөйлүк жагынан, тапкычтык жагынан алдыга чыккан үй бүлөгө финалга чейин барып биринчи орун алса, Кут курулуш компаниясынан үй. Экинчи орун алган үй бүлөгө Кут курулуш компаниясынан автоунаа. Үчүнчү орун алган үй бүлөгө чет өлкөгө барып эс алып келгенге жолдомо. Андыктан жакшылап аракет кылыңыздар. Сиздерге ийгилик кылайбыз. Таанышып өтөлү. Эң биринчи төрдөн баштасак, Анис байкебиз кош келипсиз. Чоң рахмат. Бысмылла дегенде эле Альбина эжекебиз шарды жарды. Дем күчү кубаты аябай катуу экен, катуу үйлөт экен. Үйдө да ушундайбы? Үйдө да ошондой. Канча жыл болду үйлөнгөнүздөргө? 18 жыл болду. Ого, 18 жыл. Жап-жашлуу үй бүлө көрдүңүздөр. Негизи ушул 18 жылдын ичинде канча бала болдуңуздар? 3. 3 балалуу.
Куттуктайбыз. Батыр эне батыр ата болуңуздар. Чоң рахмат. Токтооңуздар ушу менен. Негизи үй бүлөлүк жашоодо үй бүлө бекем болуш үчүн бир кыска сөз сыр эмнеде болуш керек экен? Кандай мамиле болуш керек? Күйөөсү аялына кандай мамиле жасаш керек экен? Үй бүлөдө биринчиден ынтымак, бирин-бири түшүнүү, кеңешип иш кылуу. Кеңешпескен Бармак оорубайт. Куттуктайбыз. Кийинки кезекте жаш үй бүлөлөрдүн бири Азимхан Рахатов, кол чапкаңыздар, жана ошондой эле келинчеги Мерим. Силер үйлөнгөнүңүздөр канча жыл болду? Биз 7 жыл болду бу жерде. 7 жыл 8 жылга ортобуз. Дагы 10 жылдан кийин 17 жыл болуп, Анис Пакелеге жакындайт экенсиздер, Кудай буйрса. Ошондо жана шарик тутабыз бу. Ушундай бекем үй бүлөлөрдөн болуп жүрө бергиле. Рахмат. Канча бала болуңуздар? 2 кыз. 2 кыз. Охо, мына. Ошон үчүн бизге бир комнатный квартира керек. Керек. Жок, бир бөлмөлүү эмес, балким 100 квадрат берет, балким, Ал кут курулуш компаниясы балким аябай жакшы оюн көргөзсөңөр, өзүңүздөр чындап эле үлгүлүү үй бүлө экениңиздер тастасаң, анда балким 3 бөлмөлүү батыр. Анда вообще эле. Азыр үй беребиз деди. Бирок кут айма кенен берет да, ошондуктан аракет кыларыңыздар, Да, буйрса. Үй бүлөлүк сырлардан 7 жылдык сырда эмнени үйрөндүңүз үй бүлөлүк жашоодо? Поста жуп койчу дегенде жуп коюш керек экен, унчукпай эле. Унчукпай эле. Ошондо үйрөндүңүз. Ошондо жашоо кете берет экен. Келинчеңиз посуда жуу дегенде, чыны жуу дегенде, чынын унчукпай жуп коюш керек экен. Эми албетте мун баары тамаша байке, Арнис байке айткандай эле барды. Туура, албетте тамаша, бирок бул аялдарды сыйлоо, айымдарды сыйлоо, аларга жардам берүүгө, үй Аларга жардам бериш керек. Куттуктайбыз. Рахмат. Кийинки кезекте Жээнбек байке, кош келипсиздер. Рахмат. Келинчеңиз менен бир сыйра тааныштырып койсоңуз. Нурзада. Мен негизи Жээнбек байкенин келинчеги эмнегедир Нурзада эже деп так оюма да келген эмес, бирок бүгүн көрүп, эфирден көрүп, Нурзада эже да актриса да. Актриса. Жээнбек байке дагы актер, чоң кинолорго тартылып атасыз. Жакында эле биздин сериалга тартылган. Ошол жактан аябай мындай актерлук чеберчилигиңизге баа бергем. Чындап ушул чыгармачыл үй бүлө экенсиздер. Чыгармачыл үй бүлөдө кандай жашоо баланс өзү негизи чогуу театрларга барасыздар, чогуу киного тартыласыздарбы? Бири-бириңиздерге түшүнбөстүктөр болбойбу? Бирөө чыгармачыл болуп, бирөө жөн эле койгон жакшыбы балким? Бул неме да? Үй бүлө болгондон кийин, чыгармачылык адам болгондон кийин көп эле нерсе эме боло бербейт да. Чыгармачылык адамдын көп жерде башы бириге бербейт да. Бул эгерде бирин-бири түшүнүп, бирин-бирине эме болсо, үй бүлө болуп болуш керек деп ойлойм да. Биз экөөбүз чыгармачылык болгондон кийин сөзсүз түрдө бирибиз баары экен. Ойносок бирибизге баары экен. Замечаныбызды айтабыз, сүйлөшөбүз, бирибизге жардам беребиз дегенде, бирибиз багыдай кызгануу андай мындай деген бизде андай жок. Жок. Канча жыл болду? 19 жыл болду. Ого, Арнис байке, мына накта профессионалдар буякта отуруп. 19 жыл. 19 жыл бири-бириңиздерди чыгармачылыкты колдоп, түшүнүп, демек аябай жакшы түшүнөт экенсиздер да? Буйрса. Кандай? Бир көз караш. Бир көз караш. Бир көз караш түшүнөсүз, азыр эмне айтып атат жеңебиз? Ал угуп атат. Көз караш менен эмнени айтып атат сизге? Көз караш менен туура эле айтып атат. Сиз айткан сөздөргө кошулат, Кошулат. 100%. Кошулат. 99%. 100%. 100%. Жана ошондой эле бери жактан сакалчан красавчик мырза Курал Чокоев. Кол чабып коюңуздар Курал Чокоевго. Сиздин келинчегиңиз менен тааныштырып койсоңуз. Менин келинчегим аты Жанара. Көлдүн ак кууларынан болот десең, о де. Көлдүн үстүндө айкып жүргөн кезде көрүп калып сүйүп калдыңыз. Көрүп калып, сүйүп калып, анан алып алдым дегенде. Алып алдыңыз. Канча жыл болду? 3 жыл болуп калды, Кудайым буйруса. Куттуктайбыз. 3 жылдык өмүрдө сиз эмнени түшүндүңүз? Аял кишиге кандай мамиле кылыш керек экен? Негизи жашоо өзү китептей болот да. Жаңы ачып окуп атам да азыркы учурдачы. Канча бар кажет. Жашоо деген бул өзүнчө бир чоң глава экен да. Анан аябай кызыктуу жериндемин азыр. Анан вывод чыгарып, итогосун чыгара элекмин. Кудайым буйруса чыгарабыз. Бирок канча көз караштан түшүнүп калды? 7-8 көз караш, бир эле көз караш. Азырынча мен түшүнүп атам го дейм. Көз караштарды мен байкап атам. Эң негизгиси сиз түшүнөт экенсиз да? Эң негизгиси. Негизи мырзалар түшүнүктүү болуш керек, Баягы үйдүн кожоюну болгондон кийин мырзалар кандай болсо, айымдар ошондой болот. Ошондуктан мына чыныгы мырзаларды биринчи мырзалардан баштадык. Эми айымдарды жакшы эле түшүнсөңүздөр керек, Азыр экинчи конкурстун шарты менен дароо эле тааныштыралы. Экинчи конкурста биз мык каккан боюнча жарышабыз. Бирок сиздер эмес, сиздердин сүйгөнүңүздөр жарышат. Кимдин аялы 90 секунддун ичинде канча мык какат деп ойлойсуздар?
90 секундта. 90 секундта, неме Bir жарым жыгачтын мүнөт. талшынасы канча? мындай көрсөтүп койсо болот мындай примерно. Аны көрөсүздөр, шашпай. Бул жолу менен оюңузду айта берем. Кыскасы жыгачка кагылат экен да мыкчы. Мен да аялымды мык какканын көрө элекмин. Негизи эле эч Бул жактан мык кагышпай каласың, баары эле шурпа көрдүм. Бирок ошо Мындай примерно деп айтып көрөйүн мен 10. 90 секундта 10 мык кагат, түшүнүктүү. Бизге окшойт, камчылап окшойт. Примерно деп көрөт аны. Кайдан атмаган? Аздан эле баштагыла, колдон келишинче. Так. меники эми азырынча айтып турайын 2 мык. 2 мык. 90 секундта 2 мык. Эми түп-түз урса, Кудайга шүгүр да. Эч айтпайм, эч айтпай, Жеко эке. 5 мык. 5 мык. Мен бир ортон алайын, 3 мык каксынчы. Канча болду ошондо? Курал. 3, 5, 5, 4, 10. Меники. Бирок мисалы 6. Аукционда. 6. Кайра түшүрдүңүзбү? 3, Жинтик 5, 4, 6. Кошосуңарбы? Кошуулар барбы, ставка? Нормально. Болду, Жаптык. Бүттү, разысыңар. Жаптык. Кол чабууларына. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз даярбыз. Курал Чокоев мырзанын үй бүлөсү дагы даяр. Азыркы учурда 90 секундта келинчегим 3 мык кагат деди. Чындап эле 3 мык кагабы? Аны биз чогуу көрөбүз. Сиз колуңуз менен кармап жардамдашпайсыз. Жалгыз гана балка менен эле чабасыз. Курал мырза кармап ар жагынан сизге кыймылдап кетпес, түшүп кетпес үчүн жардам берет, Даярсыздарбы? 90 секунд. Чогуу санайбыз. 1, 2, Поехали. Да. Не спеши. Нормально, бей дальше. Болду да уже. Böyle aytsam bolmok eкен. Motorчик қой мен аялым. Бол, сауырғылау. Болды, шап, жер. Мен просто келіншегімді недооцениваю, оказывается. Мына. Қарайлатшы. Құрал мырза. Просто мық қалбай қалау деп қорқытып сілергесі. Курал мырза өзү токтотту, болду, сауыргылалы, биз үчтү дегенбиз, мындан аш болуп кетти. Префераторда эледим. Чындап көргөн эмескенсиз да, Жок, Менин оюмча чочо сизге караганда жашка кат окшойт деп атам. ошондой окшойт. Кол чабууларыңыз. Хотя, мен бун тренажер окшойм да, бирне мык каккан боюнчачы. Келиңиздер, бияка отуруп алыңыздар. Азимхан мырзанын үй бүлөсү, келинчеги даяр. Азимхан мырза жардам берет. 90 секундтун ичинде 4 мык кагат деп ойлогонбуз. Азыр мээрим чындап эле 4 мык кагабы, же 20-ны кагабы, же 2-ни кагабы, айтор өзүнөн көрөбүз, даярбызбы? Чогуу санайбыз. 1, 2, Кату. Давай. Жакты. Böyle kurtup gerek. Давай. Болду да. Ya, katu ya. Nerede? Алты oldu. Daha 40 секунд. Болды, ставка по-любому не играет. Сауырыңыздар. Мериндер катып экен, Рамазан келинченен кем калып айткансыздар силер да. Кыйын кезде. Канчалык урбасаңар да эсепке алынбайт. Ооба, бияк 3 деген, 4 деген баары ошо менен калып калды экен. Бирок ошентсе дагы 3, 6, 7, 8 мыкты мындай эле. Мындай дагы бар болчу. Тыбратчылар. Кол чабуулар, Азимхандардын үй бүлөсү. Молодец. 8 мыкты кагып өзүнүн айткан нормасынан өйдө ишин ашырып койду. Чоң рахмат. Кол чабуулар. Азимхандын үй бүлөсү 4 мык кагат деп сөз беришкен, бирок 4төн ашып, ашыра чаап,
8 мыкка койду, өзүнүн нормасынан ашты, коюлган максатка жетти. Ал эми азыр Жээнбек байкенин кезеги келип жетти. Кана, Жээнбек байке, даярсыздарбы? Даярбыз, 5 мык. Чогуу санайбыз. 1, 2, Saçma. Al. Молодец. Мына. Менимче бул мырзалар караганда айымдар мыктап укмушка кеткен, таң калышту. 7-ни калып салышты. Кол чабалар. 7,5. 7,5. 8 экен. Жээнбек байкенин үй бүлөсү 5 мыкты экен, 5тен ашыраак акты. Азыр болсо Аринис байкебиздин үй бүлөсү сиз 6 мыкты экенсиздер, 6 мыктан ашыраак аксаңыз, автоматтык түрдө уттуңуз. Анда эмесе даярсызбы? Даярбыз. Чогуу санайбыз. 1, 2, Баракелде, кол чабалар. Сиз 3 шилтеп түрдө киргизип атасың окшойт. Ошентип Аринис байкебиз айткан, менин келинчегим 90 секундта бериле дегенде 6 мык кагат деген, айткандай эле 6 мыктан ашыраак акты. Андан аркысын өзүбүз эле токтотуп койдук. Сабыр кыла. Таң канча мык камган деп. Кол чабалар. Oyunun жыйынтыгы боюнча Аринис байкебиз аукциондо эң көп бааны койгон, ошол көздөгөн максатка жетти. Демек, кайрадан дагы бир упай сиздердин үй бүлө алып кетти. Кол чабалар. Альбин эжеке, кош келипсиздер. Сиздер дагы чыгармачыл үй бүлө. Аринис байке дагы актер, сиз болсо актриса. Экөөңүздөр бир театрдабы же эки башка театрдабы? Экөөбүз бир театрда иштейбиз. Бир театрда иштейсиздер. Үйлөнгөнүңүздөргө 18 жыл болду. 18 жыл болду. 18 жылда Аринис байкебиздин жакпаган характери кайсысын дагы эле жактырбай жүрөсүз? Аринис өзүм мындай орусча айтмакчы резкий да. Бардык нерсеге мындай эмоционалдуу түрдө кабыл алат. Бирок мен аны жактырбайм деп айтпайм, анткени өзүнүн мүнөзү, эми калыптанып калган мүнөзүн мен аны сүйгөнүм үчүн, жакшы көргөнүм үчүн анын бардык жагы жагат. Адамдын жакпаган мүнөзү дагы жагып кетет турбайбы ошо 18 жылдын ичинде? Сүйгөндө баягы эмнеси болсо дагы күчү болсо да жагат дегендейчи. Сүйгөнүмдүн күчү болсо да жагат деген. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыздар, күйөөңөрдү ушинтип сүйгүлө. Үлгүлүү үй бүлө долбоору атайын ушул үлгүлүү болуп жүрүңүздөр. Айымдар кандай күйөөлөргө айым болуш керек, кандай аял болуп бериш керек, ошол жагынан сиздер үлгү болуп бересиздер. Мырзалар болсо жанагытан бери жолдошторуңуздар ар бириңиздерди мактап кетти, төртөөңүздөрдү укмуш мактады, укмуш, мындай бер жагынан уксаң, охо, мына үйдө бөпөлөп баккандай да. Ансыгары сиздер дагы ошо өзүңүздөрдүн түгөйлөргө жакшы мамиле кылып, дайыма үлгүлүү үй бүлө болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Анан финалга чейин барып, буюрса үй утуп алыңыздар. Үйлүү болуңуздар. Үй утуп алсаңыздар эмне кыласыздар? Үй утуп алсак албетте ошол үйгө биринчи көчүп барабыз. Апаларыбызды биринчи ошо апаларыбыздан бата алып, алардын батасы менен биз ушул даражага жетип келе атабыз. Ошондуктан эң биринчи коногубуз ошо апалар болот. Апаларыбыз. Теги азыркы учурда сиздердин өзүңүздөрдүн үй барбы же батир илеп жүрөсүздөрбү? Бар. Түшүнүктүү. Анда экинчи үй болот экен да? Буюрса. Ака квартира киргизесиздер. Жок. Өзүңүздөр, Өзүңүздөр эле жашайбыз. Түшүнүктүү. Келиңиз. Мерим Азимхан артта тынчып атат. Мерим эмне дейт болду экен? Кандай сөз айтып болду экен? Кандай бала айтып болду экен деп. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Учурда республикалык психиатрия жана наркология борборунда пиар специалист болуп иштейм. Пиар. Маалымат катчысы деп айтса болот. Маалымат катчысы. Азимхандын чыгармачылыгы сизге жагабы? Аябай жагат. Колдоп турасызбы? Эң биринчи фанаты менмин да. Охо, мына айымдар күйөөңөрдүн фанаты болуп жүргүлө, кайсыл кесипте болбосун,
Сиз Азимкандын жаккан мүнөзүнөн кайсы мүнөзү жагат Азимкан? Аябай чечкиндүү ошол жери жагат. Бас конкурска катышабыз, квартира алып келип Бир сөз алды. неке кылбайт да, ошоңуз жагат. Бул мисалы үчүн бул оюнга келатканда, үлгүлүү үй бүлө долбооруна келатканда сиз менен кеңештиби же кеңешпей эле өзү чечип койдубу? Кеңешти, катышалыбы деп сурады. Сиз Кандай айтсаң ошондой болсун дедим. Кандай айтсаңыз ошондой болсун. Мына үлгүлүү үй бүлө. Мына силерге дагы көз тийбесин. Бериле келе берели. Нурзат эжеке, кандайсыздар, жакшысыздар? Жакшы. Жана сиз чыгармачылык үй бүлөдө Жээнбек байке аябай мактады. Ого, менин аялым мындай, менин аялым тигиндей. Экөөбүз биригип эле сүйүшкөнбүз. 20 жыл болду, 20 жыл. 20 жылдан бери эле чогуу жашайбыз. Биз капалашпайбыз, бир кызганышпайбыз деп укмуш мактады да. Бирок бир-эки жаман сөз айтып койду да сиз жөнүндөчү. Эмне айтты? Характери эмес, бул характери жакпайт, тил характери жакпайт. Анын баарын уккан жоксузбуз сиз? Уккан жокмун. Атайын укпасын деп ушундай бөлүп койгонбуз. Бул отурбай. Эмне деп айтты болду экен деп. Шын атасызбы? Чын жокс, Жээнбек байкенин жакпаган жери барбы? Мындай терс мүнөзү, балким бир кемчилиги, минусу. Эми ар бир адамда жакшы жагы, жаман жагы болот да. Анан ошол жаман жагын аял киши жашырып, жакшы жагын чыгарып, өйдө өбөк болуп, ылдыйда жүлүк болуш керек. Мен Жекунун бардык жагы жагат. Мына, бүгүн жалаң үлгүлүү айымдар чогулуп алыпсыңар. Сүйүңүздөргө береке, ушундай жүзүңүзгө күчөп, жандай сиз айткандай жакшылыкты ашырып, жамандыкты жашырып ушинтип эле жүрөңүздөр. Жаккан мүнөзү? Жаккан мүнөзү эме да, жок дебейт да. Баарына макул. Баарына макул. Эмнеге мисалы? Эми үй бүлөдө болот да, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кеңешесиң да, анан эсли эме болсо, чеч Жээнбек байке акча сураса макул дей береби, Макул дейт, эсли мен сурасам да, башкасын билбейм. Сизге макул дейт. Түшүнүктүү. Мага эмес, негизи эле өзүнүн мүнөзү ошондой да, көп кишиге берешени жок дебейт. Өзүндө жок калса дагы мейли бир дей берет да. Болду. Аябай мактап келдиңиз. Мына сүй деген ушундай. Андан бери көздөй келебиз дагы. Жанар айым, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Курал Чокоев сиз жөнүндө эмне деп айтты, уктуңузбу? Жок, уккан жоксуздар, угулбайт экенби? Укпай да тур, сиз да айтып алыңыз, арманыңыз болсо. Теледен эл көрөт, эл тарбиялайт дегендей. Кайсы мүнөзү жакпайт? Көк беттиги. Көк беттиги. Бир чети бул эми бул плюс, бирок кээ мындай биздин үй бүлөдө бир чечкимдикке келгенде ошол нерсе кичине мындай мешать этет да. Что кишиден көк бет адам ушундай го. Андай өжөр адам. Өжөрүм тырышып турат да. Ошон үчүн бул жаман эмес. Бир четимде жашоодо өзү бийиктикке жетет, цель койсо жетет, ал жакшы. Бирок кээ бир жерлерде ал көк бетти кичине мындай семьяга мындай мешать этет. Мешать. Мындай целом алганда курал именно эркектин өзүнүн сонун качестволору аябай көп. Мен ошону кайсы мүнөзү аябай жаккан? Эркек мен үчүн чечкиндүү, аябай көк бет деп коесуз. Жок, чечкиндүү эркек киши өзүнө чечкиндүү. Көк беттиги жакпайт деп коесуз. Жок, эркек мен оюмча любой эркек чечкиндүү болуш керек. Эркек болгондой ооба. Бирок куралдын ушу мени түшүнгөнүм аябай жагат. Мен ойлойм, мындай любой эркек аял кишини түшүнө албайт. А курал биз жашап келатабыз, уже бурса 3 жылдан ашып баратат, мени түшүнгөнгө аракет кылды да. Түшүнөт, анан эң мага жакканы поддержка кылат да, ошол жери мага жагат. Курал мырза айтып кетти, мен азыр китеп окуп атам дейт. Китептин аты Жанара дейт. Жанарадан китепти окуп атам, аябай. Өзү да айтат. Ортосуна жетип калдым, аябай кызыктуу. Айткан жокпу, кызыктуу болуп атат. Кызыктуу болуп атат, жөнөтөн окуп атабыз ушул. Мындай барактасам эле кызыктуу нерселер чыгат, кызыктуу темалар чыгат депчи. Силердин да үй бүлөңүздөргө бекемдик каалайбыз. Бар болуңуздар, үлгүлүү үй бүлө болуп жүрө бериңиздер. Курал мырзаны биз жакшы тааныйбыз. Чындап эле сиз айткандай өтө чечкиндүү, тарс туруш жүрүп, тарс туруш чечип кетип барып. Эми күйөөлөрүңүздөрдү жакшы эле билип калдыңыздар да. 3 жылдан бери, 20 жылдан бери, 7 жылдан бери, 18 жылдан бери жакшы эле түшүнүп калдыңыздар окшойт. Азыр күйөөлөрүңүзгө аукцион өткөзөбүз. Жанагыдай эле сиз келинчектер күйөөлөрүңүздөргө топту ыргытып бересиздер. Алар болсо баш менен сүзүп дарбазага гол киргизиш керек. 90 секундта кимдин күйөөсү баш менен канча гол киргизет. Баалайбыз. Ар бир упай алтынга тете да жолу айтып койдук. Азыркы учурда Арнис байкебиз менен Албидин эжекебиз 2 упайдын баарын элеп алды. Азыр карама каршылык бирөөңүздөр кылбасаңыздар утуласыздар. Ошондуктан келиңиздер. Аябай тырышып
эл утса да Альбин эжекелер менен Арнисбек утпасын деп аракет Ошондо биз ыргытабыз, Ошондо келинчектер ыргыт берет, күйөөлөр башы менен сүзүп киргизет. Учуп келаткан кезде Учуп келатканда башы менен киргизиш керек, э? Башы менен киргизиш керек. Канча Айтып берет, бериңиздер. интересно. Ким канча берет? 5. 90 секундда 5. Жекой футбол кандай ойнойт? Мурун жакшы эле ойночу, анан кийин бут ооруганга эметип болду. Азыр бут менен теппейт, азыр баш менен тепет да. Кыздар Мерим. Аякты карап эле, эч ким жардам бербейт аякта. Ал уккан деле жок. Жок, футболду буту менен жакшы ойнойт билем, а башы менен канчаны киргизе алат? Башы жумшак да, тарамал чарчы. Топ жумшак деп, жумшак кирет. Тарамал жөнүндө сөз болуп кетти, чынында окшойт. Канча деп ойлойсуң? 6. 6. Жанара айтсынчы, Жанара. Блин, я ойлонуп атам, мен азыр куралды карап ойлонуп атам, футбол менен кылат, как он дружит башы менен деп ойлойт. Баш менен оңой эле, мырзалар. Сиздер болот бир жана эркектер үчүн баш минт койчу эле келип берет бизде. Кана, айтыңыз. Бул аябай чечкиндүү, ошондуктан. Ошон үчүн да мен ошо ойлонуп атам да азыр мен. Бол колдон келишчи упайды Альбин эже тараптан Мен да сууп ошо кетиши ойлонуп керек. атам да азыр канча. Альбин эже канча ошону эки айтышыңар керек. Альбин мага ке Жанара айтты. Жанара. Каалаган бир санды айтыңыз. Я просто думаю, на что сможет. Айтып бериңиз, эң азынан баштай бериңиз. Канча башы менен 90 секунд, 90 секунд. Жанарында 90 секунд болот атат, э? Бул 1,5 мүнөт, 90 секунд. 1,5 мүнөттө, 90 секунд. Нормально дейт. Келиңиз. Сиздер кошосуздарбы? Жок. 90 секунд бул 1,5 мүнөт. 1,5 аябай. 5тен ашып кетсе, конечно, өзү жөмөт берсин. А так 5 мен. 5 боюнча калдыңыз. Мен азыр өзгөрүшүм мүмкүн да, биринчи угуп алайынчы. Ладно, 6 деп коюнчу. 6. Альбин эже. 6. Я верю 6. в тебя. 6. Я в тебя верю. Эң аз 6 болуп атат, кана? Көтөрөбүз ставканы. Да, 7. 7. Мына Мерим Азимхан кешине 7 гол киргизет деп атат. А мен да көтөрөйүнбү? Анан Альбин эжеден утулгуңуз келип атабы? Карактерге жок сиздерге. Кудайым ай, анда жана башына 3 эле демекпи? Айтыңыз. Альбин эжелердин үй бүлөсү 2 жолу катары менен. Аны эстен чыгарма. 7 мына. Курал Чокоевдор эмне дейсиз? 6 чагылам мен. Курал Чокоевдор жекойкелерге уттуруп коюп отура бересиздерби? Жеңе алып. 6 эле болсунчу. 6. 7. 8. 8. 6. 6. Кошосуздарбы? Иә. 3-кө чейин санайм. 6 ойынча калат меники. 6, 8, 7, 6. Эки жактан 6 болуп калды. Долбой кандай? Бирөөңүздөр айырма болуш керек, ато тең болуп калат. Эжекеден көбүрөөк айтышыңыз керек. Анткени бул жак үй бүлө билесиздер, 2 упай алды да. Альбин көп айтсам, бак 7 деп коем, 10 деп коемуз. Ошо көтөрүш керек да. 7 деп коюңуз, бияк көтөрөт анда. Жок, 7 дебе. 3-кө чейин сайма. Утулса утулуп калдыр ошо. 6 деди. Мага эмне айтып атасыз деп коем. Сиз көтөрүш керексиз да. Мен көтөрүш керек болуп атат, сиздики 7 болду. Сиздики канча? 8. Сен 9. 7 деп салыңыздар, эмне булар көтөрөт да, айла жок. Булардын проблемасы да. Давайте мен анда 9 деп Булардын өзгөртөйм. Мына 9. Давайте мен 8 кылайын анда. 8. 7. 7 ойдон элеби? Мен канча 9 дедим. Жакшы каранды утуп алсаңыз. 7. Болду анда, Даярсыздарбы? Акыркы. 9 деди. 8, 7, 9. 9, 6. Альбин эже. Мол конкурстан утсаңар финалга точно чыгасыздар да. Сен азыр Мейли? 3. Мейли эмне? Утуп калса өздөрү утулуп атпайбы? Нет, бизде анда деле арыз айтмакпыз да бизде. Анда силер түшүрүп алсаңар болот да. Бизди көтөрүп атасыңар да кайра түшүрүп атпайсыңар. Жок, ошо самый главный силер бирөөдөн мисалы үчүн Альбина эже. Азыр акыркы жолу айтам. Силер чечим кабыл алышыңар. Кана ошондо сен 9 топ орбу? Топ жеп жеңил. Жеп жеңил. Жеп жеңил. Баш оорубайт. 8. Меники 7 болуп. Кайра башына суройсуз, Альбин эже айтпадым. Сен иши калдың? Мен силерге шанс берип атам, Кудайым ай. Айтып атпай азыр. 3-кө чейин санайм. 1, Жок, мейли. 2, өзгөртсөңөр калды. 6 меники анда. 3 чечилди. 6, 3, 8, 9, болду. Баштадык анда. Эң кичинекейден баштайбыз. Мынакей достор, айымдары жолдошторуна канчалык деңгээлде ишенет жана канчалык баа берет экен азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Альбин эжекебиз 90 секунддун ичинде жолдошума топ ыргытам, башына ыргытып берем. Арнис болсо 3 гол киргизет деп ишенимдүү айтып койду. Азыр көрөбүз, чындап эле ошондойбу? Же Арнис байкенин башында сотрясениясы барбы? Ышкырык менен чогуу бирге баштайбыз. Чогуу санайлы. 1, 2
Опа! Арнис байке футболды қан. Ой, кірбей қалды. Girdi da. Кірбей қалды. Барато, штанға тиіп қалды. 2 мына 2. Ey, 4 болып кетті. 3. Болды да, бе? Давай. Бер жақтағылармен кіріп отыр. Жиынтықтай өрелі. Қысқасын айтқанда, Арнис байке жақшы өнеткен, Альбинеже жақшы өрелет атқан. Түсінікті, қол жаулар. Ошонда канча болду? Өзінің айтқан ставкасын атқарышты бұлар, 3-ті атқарышты. Бияқ отыр олыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Арнис байкесінің үй бүлөсү қойылған мақсатына жетті. 90 секундтың ішінде 3 топ кіргіземіз деген, 3 топ кіргізіп қойып, шашпай жайбарақат дем алған бар отырып қалышты елдерді қарап. Азыр болса біз Жээнбек байкебиздин үй бүлөсү 90 секундта 6 топ кеминде киргизебиз деген күбө болобуз чогуу. Баратар жакшы. Даярсыздарбы? 1 2 Шашпа. Опа. Чейинди басмай жок, кет. Хорошо. Üçe girdi уже. 4. Ал нары кетпейт көп. Ой. Ай, Жоқ, жеш болмок дейі кирбей эметпей калды. Шашпа. Şaşma, vakit var. Kança kaldı? Bir gol kaldı, bir gol girişke eksikler. At oldu. Sen nары кетпейчи. Эң негизгиси 6 гол киргиздиңер. Жээнбек байкебиздин үй бүлөсү коюлган максатына жетти. 90 секундка жеткизбей, биз 6дан кем дегенде 6-ны киргизебиз деген. Ал эми азыркы кезекте Курал Чокоевдордун үй бүлөсү 90 секундтун ичинде жок дегенде 8 гол киргизебиз деди. Баарыбыз чогуу көрөбүз. 1 2 Кеттик бисмилла. Нормально? Давай, шашпа. Давай, шашпа. 5, girdik. Давай. Не спеши. 6. Давай, быстрей. 7. Давай, Джо. Дубль. Давай, başlayın. Hemen futbol oynuyorsun direkt olsun de. Давай, да, последний. Ну и отта. Дай точку в пол, гриз пол, давай. Прическа бұзылып қалған жоқ па? 8 деген 8'di киргизди. Молодец. Мына ошентип Курал Чокоев мырзанын үй бүлөсү айткандай эле 8 голду 90 секундка жеткизбей киргизебиз деген киргизип, жайбаракат өзүнүн ордуна алып, эс алып отуруп калышты. Азыркы учурда жыйынтыктоочу түгөйлөр Азизхандардын үй бүлөсү 90 секундтун ичинде 9 гол кеминде киргизиш керек. Эгерде 9 голдон ашырса, анда автоматтык түрдө жеңип кетиши мүмкүн. Андыктан даярбыз, Баарыбыз чогуу бирге санайлы. 1 2
Акырын, акырын. Акырын. Üç. Teyip kaldı. Dört. Meka. Akır şartma. Atay. Давай. Beş. Altı. Jet. Yok, altı. Meka şartma. Akırın beri. Дағы. Давай, бар. Последний. Бақып. Давай, ақысыз ғой, давай солай. Кирген да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип мырзалар арасындагы таймаштагы соңуна чыкты. Бул таймашта Азизхандын үй бүлөсү 9 деп коюлган тапшырманы аткарды, 9 голду башы менен киргизди. Ошентип автоматтык түрдө аукциондун жеңүүчүсү болуп чыкты. Кол чап коюңуздар. Бул ойдун ичинде бир аялдар күйөөлөр аялдарына болгон ошол баа боюнча да көп нерсе чечилип кетет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ошондуктан баа аукционго катышып баа коюп атканда жогору коркпой, жакшылап ишенип, таянып, жазайт деп мындай иш кылыш керек да. Эми мындай кылабыз. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кагазга түгөйлөрүңүздүн атын өйдөдөн ылдый карай жазасыздар. Жанара деп. М, Э, Р, И, М деп өйдөдөн ылдый карай жазасыздар. Азыр мындай кылабыз. Канча жылдан бери сиздер чогуу жүрөсүздөр? Түгөйлөрүңүздөрдү биринчи жолу көргөндө кантип кат жазгансыздар? Кантип сүйүүңүздөрдү арнагансыздар? Чындап эле сиздер романтиктсиздерби? Ошону бир байкайбыз. Үй бүлөнүн бекем болушунун бирден бир себеби бул романтикада турабы? Канча жылдан бери романтик болуп жүрсөңүздөр, үй бүлө бекем болот, айымдарыңар күлүп жайнап жашарып турат. Ошондуктан азыр канчалык деңгээлде сиздер романтик экениңиздерди бир текшеребиз. Азыр ар бир жазылган, мисалы үчүн, сүйүктүүңүздөрдүн баштамасына жанына ментип романтикалык сөздөрдөн жазып кетебиз. Ар бирине. Дайым сүйүүңүздөр ушундай бекем болсун. Ал эми ушул романтика болуп жүргөн кезде биз сиздерге эскертип кетели. Биздин үлгүлүү үй бүлө долбоорунун алдыда кандай мыкты белектер күтүп жатканын сиздерге айтып өтөлү. Кут курулуш компаниясы эң мыкты романтикалуу, күчтүү, спортко жакын, тапкыч шайыр үй бүлөгө, биринчи орун алган үй бүлөгө үй белек берип жатат. Экинчи орун алган үй бүлөгө автоунаа белек берип жатат. Үчүнчү орун алган үй бүлөгө чет өлкөгө эс алып келүүгө, саякатка жолдомо берип жатат. Кыскасы, алдыда белектер аябай көп. Ошондуктан аябай жакшы, абдан жакшы аракет кылышыңыздар керек. Биздин жигиттер акын болуп, романтик болуп, сүйүүсүн жеңелерибизге арнап турган кезде биз сиздерге ушул маалыматтар менен тааныштырып өттүк. Мына ошентип биздин романтик мырзаларыбыз өзүнүн сүйүүсүн, ичиндеги сезимдерин, романтикалык ойлорун кагазга түшүрүп даярдап коюшту. Азыр болсо романтикалык сезимдерди окуганга чейин аукцион кылып, айымдардын жөндөмүн бир сыйра текшерип, барыңыздарды отургузуп турган аягында сүйүүңүздөрдү арнап коебуз. Аңгыча аукционду баштайлы. Эми аукциондун маанилүүлүгүн түшүндүңүздөр да, баа бериш керек, көтөрмөлөп бериш керек. Ошондуктан айымдардын баркын жакшылап билиш керек, коркпош керек, тайманбаш керек. Түшүндүңүздөр, Азыр мындай кылабыз. Жанагыдай эле топ, сиздер кылгандай эле, сиздер топту көтөрүп бересиздер, айымдар жерге тилекте бут менен тээп киргизиш керек. Ошого кимдин аялы канча гол киргизет? 5 деп айтып көрөйүнчү. Көтөрүп 90 секунд. 5 дедиңиз, э? Мына аукцион оңойлуу болуп атат, көрдүңөрбү? Жеңил өтүп кетип атат. Ошондуктан өйдөрөк айткыла. Азыр аябай чечүүчү. Бул 4-чү турда. 4-чү турда Канча дейсиз? 2 үй бүлө менен коштошобуз. Кыйын бул эмне? 4-чү турда 2 үй бүлө менен коштошобуз. 6 деп көрөйүчү.
6 дейсизби? Анда мен 7 деп айтам. Давай. Азыр биякта эч ким Бул жак. Чечип аласыздар. Айтпа барысаны, бизди айткандан кийин. Биз 7 десек, Көтөр 8 деп көтөрөбүз, койбойбуз. эчтик болбойт. жети, ладно, жети. 7, 7. Жети. 7. 8. Сегиз. Аялыңызга ишенесизби? Аялыма ишенем, бирок Аял жакта. Не дейт аял? Сегиз. 8ге чыкты. Сиз оюн сайтыңыз 90 секунд, 90 секунд. Бул 1,5 минут, Туурабы? 90 секунд. 8, 7, 6. Я 6 тура эле мен пока туруп турам. 7, 8, 9 анда. Охо. 9 да? 9. Азыр аябай чечкиндүү учур. Эки үй бүлө менен коштошобуз. Бул эки үй бүлө кайсы эки үй бүлө менен коштошобуз белгисиз. Эң көп бааны ким берсе ошол атат. Оксон жаап койгойлу бир нерсе кылып. Точно 6, четко кылып. 7, 8, 9 экен. Тепкичтей эле кылабы? Эң көп 9 болуп атат. Биз рисковать этели мейли. 10. Ого! 11 деп эле. 10 бу 9 мейдан кала берсинчи мен. Нурзат эже киргизет бирок. Киргизет Нурзат эже. Киргизет. Мен оюмча киргизет. Тың көрүнөт деген сай. Липуха деп кандай 11 деп көрөлү. Көтөрөйүн да. Сиздики деле бая көрүнөт. 11 де? 11 атасы осурайын. Так, 11 канча? 10, 11. 11, 10. 11, 10. Biz aялдар менен сүйлөшсөк болобу ушинтип. Болбойт, эми арткаралы ал түшүнбөйт деле баары алар. 7, 7. 8. Атасының кеттик деп 10. 10, 11. 7, 8. 7, 8, 10, 11. Жаптым. 10, 7, 8. Жаптыкпы? Жаптык. Айда. Мына ошентип жыйынтыктоочу 4-чү бөлүккө келип жеттик. Мырзалары айымдарга топ көтөрүп берет. Айымдар болсо жерге түшүрбөй буту менен бул жака дарбазага киргизиш керек. 90 секунддун ичинде Азимхандын үй бүлөсү кеминде 7 гол, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Даярсыздарбы? Анда чогуу санайбыз. 1, 2. Ой, молодец. Ты не смотри сразу, давай следующий. Да, есть. 1. Хаты кетип калды. Акыры. Не считается. 2. О, нормально. Geçir koy. Да. 11'de giren krizerse. Meka, давай. Воу. Кирилл, да. Meka, давай. 3 girdi. Воу. Воу. 5. Давай. Сколько есть? Воу. 6. Meka, Шашпа. Meka, шашпа. Шашпа. Meka. Шашпа. Давай, Мек, подожди, сделаем еще. Еще сделаем. Давай. Так. Молодец. Айткандай эле 7 дегендей 7 болуптур да. Ровно 7 болду, ровно 7. Тяжелая, молодец. Мына ошентип Азимхандардын үй бүлөсү 90 секундда кеминде 7 гол киргизебиз деген. Айткандай эле бир дагы кем эмес, бир дагы артык эмес. 90 секундда 7 гол киргизди. Азыр болсо Ардис Байгесиздин үй бүлөсү 90 секундда 8 гол киргизебиз деди. Чогуу бирге санайлы. 1, 2. Алып коюп тургула. Давай. Так, баспайбыз. Линияны басмай жок.
Давай, давай, давай. Ой. Girmey aldı. Eki. Katı tepe. 3. Gol. Bir karası. Ha, buldu. Аринис Байкесовдун үй-бүлөсү 90 секундта 8 гол киргизебиз деген, бирок 5 гол эле кирип калды. Ай. Азыркы учурда 90 секундта Жээнбек Байкесовдун үй-бүлөсү канча дедиңиз? 10. Мына. 90 секундта 10 гол киргизет. Даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 1, 2. Ылдыйраак. Кала берекет. Давай. Ылдый жепо. Ылдыйраак ыргыт. Сен катты кылып атам. Шашпа. Ай. Шашпа. Ыргытты жакшылап эле. Жөнтүр биз үлгүлүү үй-бүлөдө жөнтүр. Бала ондай уже. Шашпа. Tepe. Toz. Ай. Toz. Жайлы ыргытты, жайлы. Tepe, toz. Ey, normal. Tutuldu güzel. Jack bu. Eki деген чоңсан коркпо мына. Ыргыткандан өтпөйсүң. Калбасын да калбасын. Мына ошентип Тилекке каршы 3-чү жұп дагы өзүнүн коюлган максатына жетпей калды. Мындайча айтканда, Альбин Чекеевске шиш така тоскоол болсо, Нурзат Чекеевске жашыл көйнөк жал-жалым тоскоол болуп калды. Андыктан азыр 4-чү жыйынтыгоочу түгөйлөр Курал Чокоев, сиздер 90 секундта 11 гол. 11 гол. Ана эмесе чогуу санайбыз. 1, 2. Кеттик, давай. Раз, жакшы. Болгон жок. Ты мне как-то странно кидаешь, не туда. Ай, үлгүлүү үй-бүлөсү. Шумен теп. Теп. Прямо. Направляй туда, шашпа. Блин. Молодец. Качпа, коркпо топтон, коркпо. И, ушундай эле ура бер. Чуть-чуть ниже. Эне, тамякче. Топ түшүп келатканда. Блин. Ничего. Топтор чоңдор элечи бер жака. Коркпо топтон, коркпо. Жерге тийбеш керек, жаным, жерге тийбеш керек. Давай. Еще раз. Биринчидей тепсең жанагындай. Шундай эле направляй, давай. Коркпо топтон. Не бойся мяча. Блин. Канча болду биздики? Коркпо топтон, теп. Шундай эле, давай, молодец. И, молодец, давай. Блин. Коркпо топтон. Блин, Жан.
Почти не получилось. Диванға отырыңыздар. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр. Капталдап туруп, менин жүрөгүм улкулдап согуп жатты. Бул жактагы үй бүлөлөргө мен дагы ичимен күйүп жаттым. Карагалачы, кандай гана бактылуу үй бүлөлөр аракет кылышты. Бирок ошентсе дагы эки үй бүлө менен коштош керек. Коштошордун алдында жана биздин мырзалар өзүнүн сүйүктүүлөрүнө романтикалык сөздөрдү каттар жазган. Ошолорду окуп кетели. Эң биринчи Арнис байкебизден Альбина эжекебизге арналат. Альбина менин Лаурам. Мягкий болуп жүрө бер, иниңдей болуп наалысам, Арнисим деп сүйө бер. Жээнбек байкенин колун түшүнүш кыйын экен. Мурда Жээнбек байке медик болуп иштегенби? Ошентсе да окуп беребиз. Нурзадам. Назигим, сүйүүм, ардагым, улуусуң, сулуусуң, жарыгым, рухий байлыгым, берекем, заманым, чынында сен менен. Аярым, ашыгым сен болдуң, ардайым, толкундап сен деп жүрөмүн. Дайрадай ташкындап сел болдуң. Дайрадай ташкындап сел болдуң. Мышыгым, ашыгым, ардагым, аппагым. Кат жазганда мен эле түшүнбөй калам же сиз да түшүнбөй калчу элесиз? Мен атайын түшүндүрбөй жазам да. Кол чалар болсун. Андай эмес болчу деп койгонго ал кийин. Ом не деп турат? Периште, аланды жок, сенде периште, Периште. Даярбыз. Курал Чокоевдун Жанарага жазган ыры. Жалгызымсың, менин сен. Арнагам сага өмүрдү. Накталык бар сенин өзүңдө. Ааламда жок сендей периште. Рахматымды билдирем. Аллага шүгүр күнүгө. Курал Чокоев өзгөчө романтик экен. Эми Тармал Чачтын катын окуйлу. Мышыгым, сени эстеп сагындым. Эриңдериңен өпкөндө мен таң калдым. Эркекче учуп кеттим асманга. Ракетадай катуу бойдон булуттарга. Иногда характериңе чыдаймын. Моя малышка, сага сүйүмдү арнаймын. Аты тяжелый. Аты тяжелый. Мерим. Тяжелый, да? Мынакей, ошентип азыр болсо ушундай романтикалык ноталар менен биз конкурсту жыйынтыктап, эки үй бүлөнү алып калып, эки үй бүлө менен коштошууга айла жок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип оюндун жыйынтыгы боюнча эки үй бүлө менен коштошуп жатабыз. Сол тарапта Жээнбек байкенин үй бүлөсү, оң тарапта Курал Чокоевдун үй бүлөсү. Сиздерге чоң рахмат. Биздин куттуу үйдөн кур чыкпай, Тойбоз компаниясынан сиздерге бирден корзина колбасанын түрлөрү. Үйгө барып тамактанасыздар, үй бүлөңүздөр менен чай ичесиздер. Коноктор чакырып, коноктойсуздар. Колбасанын бардык түрү сиздер үчүн. Сиздерге дагы жолу чоң рахмат. Рахмат. Капаламаңыздар. Жок, мындай. Тарынмаңыздар. Эмки сезондо сиздер менен көрүшкөнгө чейин, Сак саламат калыңыздар. Ошентип үлгүлүү үй бүлө долбоорунун бүгүнкү чыгарылыштагы жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип жеттик. Мындан аркысын жарым финалга Арнис байкенин үй бүлөсүбү же Азимхандын үй бүлөсүбү? Кимиси? 120 секундтун ичинде бул жагына аялы, бул жагына күйөөсү туруп алып, шарикти алып пасташып барып, тетиги чакага кайсы үй бүлө көбүрөөк шарик сала турган болсо, ошол үй бүлө кийинки турга өтөт. Андыктан барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Баштадык. Дагы бир жолу эрежени түшүндүрүп кетейин. Кайсы түгөй ушул жерден старт башталганда бири-бириңерге пасташып барасыңар. Бирөөңүздөрдүн колунда шарик эки жолу калып калбаш керек. Бири-бириңерге пасташып барып, чакага киргизесиздер, түшүндүңүздөр.
чакага кирет, кирип туруп, эгерде ыргып чыгып кетсе, кирди болуп эсептелет. Түшүндүңүздөр, а? Даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 1, 2. Шашпа. Ана барып қой ана. Жанына барғанда риск айтпайлы, гол ойнайлар. Линияны баягына баштайбыз. Шашпа. Жанына барғанда гол ойнасын. Bırak girgen yok da oynuyoruz ha. Ova. Geçin kola ben tuğanlar. Bana. Молодец! Шашпа. Geçin kola, geçin kola. Молодец! Молодец, шашпа. Шашпа, Андрей. Молодец. Все, да. Анча, 3. 2. Даярсыздарбы? Чогуу сурайбыз. 1, 2. Шашпа. Сен мешін кеткісің. Шашпа. Hey! Koy alıp koysam olmak. Түшпек болчу. Ой, ал шуну отурсун. Men жаққа koysam. Шашпа. Шашпа. Ой, Арнис, бириле жолун билдим да. Ёлки! Жашлап, балей деп тұрабыз, қолдап тұрабыз. Ақырын Алыс болду, жақын. Уақыт бар. Шашпа. Ёлки! Соқпа. Таза ойлы қойсын. Ой, тоз башың керек болчу. Ай, битти. Эчтеге салга жок. Каттиң, мына ошентип бүгүнкү оюнубуздагы соңуна жетти. Финалга чыга турган үй бүлө ким десеңиздер, 120 секунддун ичинде бири-бири менен пасташып барып, 2 шарик киргизген Азимхандын үй бүлөсү өтүп кетти. Кол чаап коюңуздар.
Ал эми сиздерге эмне демекчүбүз? Келип катышып бергениңиздерге рахмат. Чоң рахмат. Бардыгы насиптен болот. Ооба. Андыктан капаланмаңыздар. Биздин Куттуу үйдөн Курчукбай Тойбос компаниясынан сиздерге ушундай сонун корзинкаларды белек кылмакчыбыз. Кол чабыңыздар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 16 түгөй жылдыздар, 16 түгөй каалоочулардан эл ичинен тандалган түгөйлөр жарышат. Жыйынтыгында биринчи орун алган үй бүлөгө Кут курулуш компаниясынан үй, экинчи орунга автомобиль, үчүнчү орунга чет өлкөгө саякат. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.